Жанар Акаев. Түштүк Кореянын мамлекеттик башкаруу системасы, ички саясаты, ачык айкындуулугу көп жагынан бизге үлгү болчудай. Президенттердин соттору камайт, биздикилерге окшоп миллиондорду сугулмак турсун. Шек чаралса жооп берет булар. Мен бүгүн кыскача соттору тууралуу айтып берейин деп Жанар Акаев Instagram баракчасынан төмөндөгүдөй видео калтырды. Видеону аягына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мына 4 күндүк Түштүк Кореяга болгон иш сапардан кийин айрым ойлор менен сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Анткени мен дайыма Кыргызстан кантип жолубузду тапсак болот, кантип өнүгүү жолуна түшө алабыз деген суроонун үстүндө көп ойлоном. Түштүк Кореядагы өзүңөр билесиңер, экономикасы абдан кубаттуу мамлекеттердин катарында. Бирок бизге окшоп эле булардын газы дагы жок, нефтиси дагы жок. Бизде эми анча-мынча кем байлыктар бар. Аянты Кыргызстандын 2 эсе кичинекей, бирок ушундай өнүккөн мамлекетти куралды. Мен сиздер менен азыр бул жакта кыргыздар менен суроо жоопторду башка видео болуп блокко коем. Бирок азыр мен сот тууралуу айтып өтөйүн деп атам. Азыр Түштүк Кореянын мурдагы президенти камакта. Коррупцияга шектелип, аны камап коюшкан. Дагы бир президенти камакта болчу, ал жакында эле чыгыптыр. Ушул тапта губернатору сурак берип атат. Анткени президенттик шайлоодо досуна жардам берем деп анча-мынча интернетте троллдор иштетип. Бул эмнени билдирет? Бул мамлекетте сот бийлиги таптакыр көз карандысыз. Президентти дагы, өкмөттү дагы, жогорку кеңеш дагы укпайт. Булар көз карандысыз сот бийлигин түптөп алышыптыр. Бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн менимче өтө маанилүү. Биз дагы келечекте таптакыр эч кимди көз каранды сот бийлигин түзүшүбүз керек. Бизде 3 бийлик бирдей эмес. Кыргызстанда мына президенттик бийлик бир аз жогору турат. Парламент жана сот бийлиги президентке кызмат көрсөтүп калды. Түштүк Кореяда 3 бийлик бирдей. Бирин-бири укпайт, бирин-бирин тескерисинче катуу көзөмөлдөп турат. Ким коррупцияга жол берсе, аны камайт. Мына ушундай система экен. Эми элестетип көрүңүз. Буларда азыр губернатору, азыркы президенттин жакын досу ошол троллдорду жалдап, комментарий жаздырган деп сот жообуна тартылар алдында турат. Кыргызстанда кандай? Кыргызстанда губернаторлор, райондун акимдери шайлоодо ушул бийликтин талапкерине жардам берүү милдети катары түшүнүшөт. Штаб катары колдонушат. Эгерде ошондой учур болгондо бул жакта дароо аларды түрмөгө жибермек. Анткени салык төлөөчүлөрдүн айынан айлык алып аткандан кийин кайсы бир талапкерге шайлоодо иштегендин өзү туура эмес. Президенти Пакне мына президент болуп турган учурда сот жоопкерчиликке тартты. Ушундан кийин башка президенттер, өкмөткө иштеген адамдар уурдагыс болуп, керек болсо анын уурулугу тууралуу кымындай бир күмөн ой жаралбай турган деңгээлде иштеп калышат. Мына Кыргызстан биз дагы келечекте мына ушундай адилеттүү сот системасын түзүшүбүз керек. Сотко эч ким кийлигишпеш керек. Алар көз карандысыз болуш керек. Президентпи, депутатпы, министрби, жогорку кеңештин төрагасыбы баарына эгерде мыйзам бузса, сот жоопко тарткандын жолун караш керек. Антпесе өнүкпөйбүз. Буларда ушул сотко болгон ишенимдин жогорулугу менимче биз үйрөнүшүбүз керек. Анткени Түштүк Кореядагы бир 70-60 жыл мурун бизге окшоп эле ички дүң продукциясы абдан төмөн болгон, жашоо шарты төмөн болгон, бирок мына арадан ушунча убакыт өткөндөн кийин өнүгүштү. Эң биринчи кезекте ушул сот системасын түзгөндөн кийин саясий ачык айкындуулук, атаандаштыкка мындай жол ачылат экенин бул жактагы ушул депутаттар менен жолугушканда, чиновниктер менен жолугушканда, саясий эксперттер, кыргызстандыктар дагы ушул сөзгө мындай аябай маани беришти да. Менимче азырынча ушул сот бийлиги тууралуу айтып турайын, анан кийин Түштүк Кореянын дагы башка булар мындай мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөчөлүктөрдү айтып берем.